Кыргыз эли 4 түлүк малдын ичинен өзгөчө жылкыны кармоого умтулган. Байыркы элибиздин өткөн турмушунда тулпар аттардын мааниси чоң болгондугун таанууга болбойт. Себеби камбар ата тукуму жүк көтөрүүгө, унаага да, жоого да кыргыз үчүн зор пайда алып келген. Бүгүнкү көрөңгү көрсөтүүсүнүн алкагында биз сиздерге улуу кыргыз элинин аздектеп сактаган сыйлуу өнөрү саяпкердик тууралуу сөз кылабыз. Өткөн замандарда байгесине 1000 жылкы коюлган чоң ат чабыштар болуп, аларга далай тулпарлар чабылып, күлүктүн күлүгү гана байгеге чыгып, атак даңк алып келчү экен. Байгеге салынуучу аттардын күлүктүгүн, жорголугун таанып билип, аларды таптаган адамдар да саяпкер деп аташкан. Негизи эле кыргыз баласы ат жандуу келет эмеспи? Ат үстүндө шамал менен жарышкан, ата мурасын унутта калтырбай, тумар тутуп, келечек жаштарга саяпкерлик өнөрдү үйрөтүп келе жаткан агай-инилерибиз да жок эмес. Асырап асыл тукум жылкы багуунун, ат таптоонун керемет рахатын кыргызчалык эч ким сезе албаса керек. Ошондуктан биздин гана элде ат чабыш, жорго салыш, конан жарыш, кыз кылмай деген уникалдуу ат оюндары бар. Дал ушундай оюндарга даярдалуучу жылкынын тилин билип, табына чыгарган саяпкерлерибиз жүздөп саналат. Жылкы таптоодо саяпкер алгач жылкынын келбетине карайт. Мындай саяпкердин көзү жетик болушу зарыл. Саяпкер жылкыны бир карап туруп, эмнеси кем экенин аңдап билет. Гүлүктөн телегейи тегиз болушу керек. Өпкөсү чоң болсо, көөдөнү терең болуп, астыңкы буттары кыскараак келип, бели кыска, бийигирээк, кабыргасы кыйгачынан болот. Ал эми жоргонун бели пасыраак болот дагы, кабыргалары тигирээк жатат. Жылкыда 18 кабырга бар. Кээ бир гүлүктөрдө 19 кабыргада кездешет. Ал тигиндей узун эмес. Бели кыска болгон соң, кабырга күчтүү болуп, таалыбайт. Ал эми жоргонун көөдөнү терең болбойт. Бели пасыраак болуп, кабыргасы тигирээк жатып, бели узунураак келип, жорго салдырганда үстү тынч болот. Гүлүктүн бакайлары тик, кыска, үстү катуу болгондуктан басыгы жок болот. Ал эми жоргонун басыга жумшак болгондуктан жорго салдырганда шыпылдап кетет. Аттын капталынан караганда бүт баары көрүнүп турат. Аттын бир капталын бир караганда эле баары биле бербейт. Илгерки саяпкерлер бир карап туруп, бул ат мынча чакырымга чуркай алат, мынабу жери кемтик экен деп айтып коюшчу. Ат адамдын канаты же болбосо аты жоктон буту жок деген накыл сөздөр эселтиден кыргыз эли өзүн атсыз элестете албай тургандыгын айтып турат. Учурда да жылкы баласынын жанынан чыкпай, аны аздектеп багып, саяпкер деген кесипти аркалап келген каарманыбыз да тулпарлары менен далай жеңиштерди багындырып келет. Аткандан баштап эле Ош шаарындагы ипподромдун күлүктөрү машыгууга чыга баштайт. Саяпкерлер бул маалда атты суутпаса күн көтөрүлсө, оңой менен тааралуу кыйынга турат дейт. Ат жабдылып болгон соң чабандес ат майданды көздөй жөнөйт. Мындай машыгуу маал-малы менен болуп турат. Бул атты табына келтирүүнүн ыкмасы болуп эсептелет. Исраил ага саяпкерлик менен 90-жылдан бери алектенет. Ал өзүнүн басып өткөн жолунда нечендеген мыкты тулпарларды таптап, чоң мелдештерге салып, баалуу байгелерди багындырып келет. Жылкы таптоонун бардык өзгөчөлүктөрүн майда чүйдөсүнө чейин өздөштүрүп бүткөн. Улакка чапкан аттар мындай чоң аттар болот. Булар торпо улактын аттары. Торпо улактарга таптайбыз. Анан теке улактыкы сал мындайраак кичинераак болот. Жеңил чуркайт да. Аягы жеңил болот. Учкаяк болот. Ошолордон таптайбыз. Аларды кантип билсе болот экен? Эми башы көздөн эле көрүнөт. Күлүктөрдүкү айырмаланып турат ушу. Кулактан баш как сөйөк болот, мынандай эмес. Будан кичинераак байтал башка окшоп турат. Мына сери бийик болот. Мыналары
туяктары нечке болот өтө. Күлүктөрдүкү ошондой айырма алат да. Бул мунун айырмасы өтө чоң. Ар бир мелдешке чыгуучу аттар жашына карата соотулат, алгаш жайлатылып бастырылат, андан соң майданда айлантып чуркатылат. Чоң байгелерге тапталган аттардан алгаш жылма тери, кара тери, аягында ачуу тери алынат. Тери таза алынбаган күлүк алыска чапканда бат чарчап, буулугуп калышы мүмкүн. Азыркы учурда күлүктөрдөн экөөнү, улакка таптай тургандарда 5өөнү ушу балдар менен минип бастырабыз. Улактыкы оңой эле, жеңил бастырып келип асып, тазалап, ухот кылып эле карайбыз. Күлүктөрдүкүн күнүгө тренировка кылабыз. Өрейс айдайбыз, кентир айдайбыз, шаговой кылабыз. Ошо менен тарбияга барат да олар. Олар көп дистанцияга чуркайт, өтө алыска чуркайт. 7 километрден 16 километрге дейин, эртең күзгө барып уже 24 километрге дейин кетип калат. Чоң күлүктөрдүкү, Аламан байгеники. Кунандардыкы ошо 8 километрге дейин барат. 10го дейин барат эртең күзгө барып. Ошонун расчёту менен ошону тапташ керек да. Күлүктөрдү таптоо машакаттуу иш. Саяпкерлер ар бир атка өзүнчө аяр мамиле кылат. Өз малында жем, суу, чөбүн берип турат. Тамак ашы азыр 2 мал болуп атат. Эртең апрелдин 1-нен 3 малга өтөбүз. Саар менен да суугарып жем берип таптайбыз. Одон таптап келгенден кийин тазалап, онатып, тазалап, бер жөн эметкенден кийин отко коюп, оттон анан саат 1-де дагы суугарып, кичине жемин жедирип, анан саат 4-кө барып дагы чөп жедирип, чөп жедиргенден кийин бастырып келип, кичине дамалтып, дагы кичине от жедирип туруп, суугарып, кечки жемин беребиз. 3 мал жем, 3 мал чөп, 3 мал суу, 4 мал чөп болот. Тажы саат 12-де түнү дагы чөп салабыз. Нарыктуу өнөрдүн ээси Исраил ага ар дайым күлүктөрүнүн жанында болгондуктан алардын ар биринин мүнөзүн жакшы билет. Жылкылар абдан акылдуу жандык. Ат таптоодо эч качан аларга уруп чабып, жаман сөздөрдү да сүйлөбөй керектигин айтат. Ар бириники ар бөлөк болот. Буларга канчалык жакын неметсең, худ ошончолук жакын болот адамга. Анан каттык уруп, каттык неметкенде ол уже ат бузулат ол боюнча. Мындан кыжыры келет. Тиштеши мүмкүн, тебиши мүмкүн, астын колу менен уруп жүрүшү мүмкүн. Көп эле өтө жаман неме апарбаш керек. Только ушуну кашып, сылап, сүйлөшүп, жакшы деп неметиш керек да. Мактап туруш керек да, сылап, кашып. 2 мал обязательно онатып, 2 мал обязательно тазалаш керек да. Өзүн кашып, массаж кылып. Ошондо адамга өтө жакын болот бул. Бул адамдын ат адамдын канаты деп бекер айтылган эмес. Ушу жакшы карасаң, жакшылык колунда да. Эзелтеден кыргыз эли ат чабыш өткөрүүнү жактырышкан. Эгер таптаган аты байгеге ээ болуп, биринчи келсе ал урууга, үй бүлөгө жана саяпкерге бир эле атак алып келбестен кирешеде алып келген. Мына жерде азыр кунанын байталыбыз турат, күлүк. Кече Норуз майрамыбызга жаңы ийгилик алып келди, биринчи местаны сертификат алдык, 40 000 сом биринчи местага. Бул күлүктү былтыртан бери таптап, 1 жашынан бери таптап, мына быйыл ийгиликке жеттик. Кече Норуз майрамында Жалал Абад шаарында оюн өткөндө ошо кунан жарыш боюнча ушул астыңкы орунду ээледи кунан жарышта. Сертификат алдык 40 000дик. Мына сертификатты биринчи месте деген. Кубат ага азыркы учурда Чүй, Ысык көл жана Бишкек тарапта өзгөчө көңүл бурулуп көбөйтүлүп жаткан тазагандуу англис жылкысын алып келүүдө. Ар дайым өткөрүлүп туруучу майрамдарда, той маарекелерде, кунан чабыш, аламан байге жана башка улуттук ат оюндарында тулпарларын катыштырып турат. Мына 3 жылдан бери ушул региондо байге чабышты өнүктүрөйүн деп ушул Бишкектен тазагандуу биелерди алып келип өзүм көбөйтүп атам. Мына азыр дагы 2 бие келатат, Кудай кааласа
келип калат. Маселе мына эрке деген Кыргызстан, Казакстандагы бар чоң сорундарга ээ болуп келген. Эгер жаманатты жакшы баксаң тулпар болот, эгер жору менен тил табышсаң шуңкар болот деген сөз бекеринен айтылбаган чыгар. Кыргыз элинин теэлгертен бери келе жаткан саяпкерчилик өнөрүн аздектеп, унутта калтырбай аркалап келе жаткан атуулдарга колдоо көргөзүү биздин милдет дейт Доорон мырза. Биздин ат майдан Кыргызстанда мактана турган, майдан Кыргызстандагы талапка ылайыктуу стандарттык талаптарга ылайыктуу курулган эң мыкты ат майдан. Бишкектики дагы Чолпон ата бүт бардык ат майданда келгендер биздин ат майданды көрүп, суктанып, жакшы курулган экен, жакшы жерде жайгашкан экен деп суктанып кетишет. Эми биздин ат майдандын негизги максаты бул Ош облусунда жылкы чарбасын өнүктүрүү программасын колдоо. Экинчиден ошол жылкы өстүргөн фермерлерге, саяпкерлерге түз методикалык жактан жардам берүү. Андан кийин биздин ат майданда облустун бүлүк аттары сыналат. Исрайыл ага өзүнүн талыкпаган эмгеги менен көптөгөн мелдештерде алдыга чыгып келет. Ал эми азыркы учурда республикалык деңгээлде өткөрүлүүчү мелдешке кызуу даярданып жаткан учуру. Исрайыл ага сыяктуу улуттук өнөр ээлеринин бүгүнкү жасап жаткан демейки иш-аракеттери жаш мундар үчүн улуттук өнөрдү үйрөтүп, саяпкерликти улантып, унутта калтырбай кетүүгө түрткү болот. Үйдө олтуруп, аттын дүбүртүнөн күлүк болор болбосун сыпаттаган сынчылар болгон. Эл оозунда токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол деген накыл сөздөр бекеринен айтылбаган чыгар. Сынчы аталарыбыз жалпы малдын ичинен жалгыз гана жылкы баласын сындаган. Жылкынын сырын түшүнгөн кыргыздар атынын башын бийик чыгачка байлашкан. Күлүк, жорго же чобур болоорун кулун же тай кездеринде эле айтып, үйдө отуруп тыштагы аттын дабышынан күлүк же жорго экенин аныктап коюшчу. Жаңы туулган кулунду карап туруп эле жаш же караган бейиден туулганын билип коюшчу. Жорго күлүктөрдүн баскан туягынын изи боюнча кашка тиши, жал куйруктары, көз караштары, жаагынын жана соорусунун түзүлүштөрү боюнча кандай жаныбар болоорун да аныкташчу. Жоргого же аламан байгеге салаарда жорго күлүктөрдүн кыйындарын, жакшы тапталганы боюнча алдын ала канчанчы болуп келээрин дагы билишкен. Атактуу Толубай сынчыдан баштап бугудан чыккан Найман, Жаныбек деген абаларыбыз жылкы тукумун сындашып, күлүктүн түрүн 18ге бөлүшкөн. Чакшы деген сынчы атабыз тапталган күлүктү карап, канча аралыкка чуркаарын алдын ала билген. Сынчылар күлүктөрдү дене түзүлүшүнөн да ажырата билишкен. Толубайдай сынчы бол, токтогулдай ырчы бол деген сөздөр байыркы замандан айтылып калган. Буга караганда калыбы өз доорунда сынчылардын ичинен Толубайдын астына эч бир сынчы чыкпаса керек. Ата бабаларыбыз күлүк аттарды илберсте ечи тартылган, саадактап саны салынган, бөрү кулак, бөкөн сан, бууданга чалыш ат экен, кулун сыңдуу Куран сан, кулжа моюн төгөрөк, кулан чалыш ат экен, кара тили бүлөөдөй, кашка тиши кадоодой, телегейи тегиз тарамыш, жазы жаак, кең маңдай, жото жилик жонгондой, жонуна жатып конгондой, балык эти баладай, туяктары чарадай, кар жилиги кадоодой, музга тууп, ташка өскөн тоо кайыптан жалгашкан, кыска бакай тик дала деп сынашкан. Ал эми сыны жок аттарды эшек уяк эликташ, энчер бойлуу жакак төш, кара саны түрүлгөн, эрди шалпык, боту көз, чымыр туяк, үкү аяк, тайган иттей ыржыктап, бүткөн бою тарамыш, дайра көчсө кебелгис, уюл капкан бел, төө толорсук тайган төш, каман жаак, алма баш, үлбүр сагак, үч чоку, уй куймулчак тик чамбаш, чакмак эти түрүлгөн, кара эти жок кагелес деп мүнөздөп сындап келишкен. Тапка келип турган күлүктөрдү болсо төмөнгүчө сындашкан. Жорго болобу, күлүк болобу эгер табына келип калса чамгырактап, байлануу болсо да бир орунга тура албай, чок басып алгансып жер тепкилеп туйлайт. Жумуруланып ээлигип, жанына келсең кыйгач көз менен карап, окшуруп, учар куштай оюн салгысы келип, айланадан чуу кыска камырабай моюн созуп, минип алып чуу десең учкан куштай канат сызгысы келет.
чолпондой көзү жайнап, сүмбөдөй тулку бой этинин булчуңдары жик-жик болуп бөлүнүп, жерди чапчып, асман карайт. Тайган төш, камыш кулак, боору жарык, жүгүрсө зыкын болуп көзгө илинбейт. Ат таптоодо ар бир саяпкердин өзүнө тиешелүү сырлары болот. Алар тулпарларды бир көрүп эле билгендиктен, кайсы атка кандай мамиле жасаса болоорун да билип коюшат. Күлүктөрдү ар бир жарышка салганда, албетте ат чапкан балада акылдуу, баамчыл, чыйрак болушу зарыл дейт саяпкерлер. Саяпкерлердин биз билбеген дагы кандай сырлары бар? Чогуу көрөлү. Ар бир атка өзүнчө мамиле жасалат. Аттардын мүнөзү адамдар сыяктуу ар башка. Жылкыны таптоого кеминде 6 айдан 1 жылга чейин убакыт кетет. Жылкылар арасында ат чабышка, улак тартышка түшкөндүгү же түшпөгөндүгү даана эле байкалат. Мелдешке катышып жүргөн аттар суутулуп калат. Алар мелдешке 4 ай калганда даярдалып башталат. Өтө арык жана өтө семиз аттар тапталбайт. Күлүк таптаганда алгач бастырып, андан соң жайдан чурката баштайсың. Табын бузуп албоо үчүн күлүктү оор жүккө салууга болбойт. Мелдешке жакын калганда терин алып, күлүктү чыйралтуу керек. Ат чапкан бала акылдуу, баамчыл, чыйрак болушу зарыл. Минип бараткан атынын күчүн сынап, жанында бараткан атаандаштарын баамдай. Камчы чаптыбы, теминдиби, анын аты кандай чуркап баратат, мына ушулардын баарысын таразалап, саресеп салышат. Атыгүл мыкты чабандестер атаандаштарынын аттарын улам алдыга чыгып, кайра артка калып, алаксытып чарчатып отурушуп, жеңишке жетишет. Мактанчаак болбошу керек. Анткени өрөпкүп жатып, бат чарчап калат. Ал эми атты жаңы көндүрүп жатканда жалгыз эмес, бир аттын жанында бастырып көндүрүш керек. Анткени ат бир калыпта басып үйрөнөт. Эгерде жалгыз көндүрсө, улам оозун тартып кое берип жатып, топко кошкондо аттардын жанында ээлегип, алагачма болуп калат. Аттарда киши сыяктуу мүнөзү ар башка болот. Кээси басмырт болот, кээси кыйкырык, бакырыкты жакшы көрөт. Мындайды жакшы көргөн жылкы бакырык, кыйкырык болгон сайын күчөйт. Ал эми айрымдары бир калыпта чуркайт. Алар мындай кыйкырык, бакырыкка эч кандай башы ишпейт. Дагы бир түрү жеңилчээк жылкылар. Булар учуп күйүп араң турушат, бирок өзүнүн күчүн бат жоготушат. Илгери балдарды 9-10 жаштан тартып ат чапканга үйрөтүшкөн. Анткени аттын үстүндөгү жүк жеңил болушу керек. Күлүк аттарды тапташкан, аттарды жайында кое берип, күзүндө кармап, акырындык менен суутушкан. Эгерде ат 3-4 жыл удаа чабылып жүрсө, бара-бара өрү кетип, катуу чуркай албай калат. Эгерде ал ат 4-чү ылдамдыкта чуркап жүргөн болсо, 3-4 жыл удаа чабылса, анда 3-чү ылдамдыкка түшүп калат. Мындай күлүктөрдү күзгү кар менен жазгы кар оңдойт. Анткени күзгү кар менен жазгы кар аттын ичегилерин тазалап, жоонойтуп, табитин ачат. Элдик ооз эки чыгармачылыкта Манастын күчүнө күч, эрдигине эрдик кошкон, атагын чыгарган Аккула тулпары жомокчу Саякбай Каралаевдин айтуусунда кеңири кездешет. Айкөл Манасты бир дагы күнүн, бир дагы саатын анын тулпарысыз элестетүү мүмкүн эмес. Жана дагы баскан жерин жемирип, ооздугун кемирип, көкүлүн көккө ыргытып, туягын жерге мыкчытып, Манас эпосунда баш байгени жеңген, калк энеси аталган Каныкейди намыс үчүн эле эмес, аны өлүмдөн алып калган Тайторусу тууралуу да манасчылар кеңири айтып жүрүшөт. Аккула эпостун бардык варианттарында Манастын жанга өлчөлүү негизги тулпары. Байыркы жоокерчилик салттын талабын чагылдыруусуна ылайык Аккуланын эпикалык биографиясы өзүнө мүнөздүү сын-сыпаты, энчилүү ысымы, баатырга эч өзгөчөлүктөрү бар. Манаста башка эпикалык каармандардай эле урунган куралы, кийинген кийими, жоого минчүү жакшы аты менен гана баатыр. Анын эрдиги жана жеңишке ээ болушу Аккулага да байланыштуу. Эпосто Аккуланын сын-сыпаты: өңү кула, кара жал, өзгөчө сонун буу бир мал. Чат каягы чаткалдай, желип кетсе жүрүшү жебенин огун аткандай. Куюшканды кошкондо 11 карыш казанды ойноп күлүп аскандай. Болжолу жок чоңдуго бооруна карандын момолой ийин казгандай. Таноосуна мурдуна кирер болсо жүргөлөп, азыркы жүргөн адамдар кийими менен баткандай. Камыш кулак, сом туяк, балтыры өгүз белиндей, басканы сырттын желиндей деп сүрөттөлөт.
Karavaska taydoru kayda ekeni bilinmek. Bir günü canele bir türlü ölmedi. Atalarından başar aksakallığa bakın. Atana vergen annene at insanlar gelgende 60 kat ol dene. Uşu yiyip soyuldu 66 ol dene. Binne vazgeçer gündüz alıp karasa. Karkananın kalasa görüngende göründüm. Görünmese gök bunlar göz kumanda bölüngen. Toca olgan uçukta tomur ayağın tumsukta. Geden çekirdin yolunda o senden eline yatar kaytara. Kaçarın altını senden altına salındım. Жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы. Ат мингендике, тон кийгендике. Ат адамдын канаты. Жакшы аттын жанын сакта, жакшы эрдин кадырын сакта. Кыргыз эли эч качан мына ушундай сыймыктуу өнөрлөргө көңүл бош карабастан урпактан урпакка мурас катары өткөрүп берүү менен байыркы, түптүү, тарыхы терең кыргыз элинин көөнөрүгүз, көрөнгөсүн толуктап келет. Сиздер менен көрөнгө көрсөтүүсүндө мен Сүйүта Кадырбек кызы болдум. Кийинки берүүлөрдө амандашканча саламатта калыңыздар.